Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Коштөө айыл аймагындагы номер 7-Эринжит орто мектебинде акын жазуучу, журналист Ашым Жакыпбеков атындагы Арча адаби сыйлыгынын лауреаты Абдумомун Калбаевдин 70 жылдык юбилейлик салтанаты өткөрүлдү. Коштөө айыл аймагындагы 6 мектептин окуучулары, мугалимдер жамааты жана жазуучунун чыгармачылык жааттагы санаалаштары жыйынга катышты. Салтанаттын жүрүшүндө окуучулар Абдумомун Калбаевдин калемине таандык көркөм чыгармаларды сахналаштырып көрсөтүп беришти. Энем үчүн чырпык болуп кыйылам. Бул улуу сөз турсун үчүн чаңырып, энелерге сыйынса аз бүтө алам. Салтанаттын соңунда куттуктоо сөздөр айтылып, жазуучуга ак калпак кийгизилип, сый көрсөтүлдү. Эске салсак, буга чейин Абдумомун Калбаевдин 70 жылдык мааракеси Кербен шаарындагы Жунай Мавлянов атындагы инновациялык жаттак лицейинде Аксы, Алабука райондорунун акимдеринин катышуусунда өткөрүлгөн болчу. Тың жерге жанагындай бир күчүркөнүп кыйналса да бороз салып бараткан бир чоң тракторго элестетсе болот. Ошентип жаңылап, баратат биздин кыртышыбызды. 1982 жылы Жеңи жоктун китеби чыгып келип калды. Анан Абдумомун ошондо эле бир тарыхка кызыгып жүргөн экен. Жеңи жоктун ырлары тууралуу, Жеңи жоктун аксы жерин ырдаганы тууралуу бир макалалар чыгып калды да. Кайра чыгат. Анан ошондо редактор Жаныбек Самдынов айтты эле. Ой, Абдумомун бүт эле жеңи жок макалалар басып кетти го, бир жеңи бар макалада жазчы деп. Көрсө бул ошондо эле ошо бир биздин маданиятыбызга киришип аткан экен. Ошентип отуруп Абдумомун биздин маданиятыбызды түбүнөн бери көтөрүп чыкты деп айтсак болот. Аксы деген өзү маданияттуу элдер жашаган, абдан кыргыз маданиятына чоң салым кошкон эл. Бирок ошонун көпчүлүгүн биз акыркы күндөрдө унутуп баратат элек. Ошонун баарын жаңыдан көтөрүп чыгып элдин назарына коюп аткан инсан. Маселен айталык, Ыса экени калам карматып, Ыса экен ыр жаздырып жүргөн ушул Абдумомун болду. Болбосо мал киши төкмакын эле төгү ырдап, каерде болсо төгү ырдап кете берген, анырлары ошол төгү ырдаган жерде кала берген да. Жазыңыз деп отуруп ушул бир карыганда, ошо 70тен ашканда колуна калам карматып, жаздырып, ошол китебин бастырып чыгарды. Ыса эке ошентип, мына Ыса эке азыр 2-нчи өмүрүн жашап жатат. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.